Жанагы ашыкча салмак эметкендер кандай болуп калат? Аларды төгөстөргө. Я. Тартып отсет мында. Зан эмеч ушеп. Бирок ошо ойдон эле кетет, бирок эч жака төгүлбөйт. Bir aydan tөгүлөт ал акча. Bir aydan keyin. Салмагы ошондо бул компьютерге чыгып калат да. Мына 43 болду. Бир уна канча тоннадан чыгат ошондо машина көмүр сөмүрүү менен? Көмүр сөмүрүнө 40 тонна болуш керек. 40 тонна болуш керек. Андан ашсачы? Андан ашса ысырап чыгасың. Азыр канча болду ошондо? Азыр жетпей калды азыр. 4 тонна жетпей калды. Токтобой өтүп атат дегендер жокпу? Токтобой өткөндөр болот эми анда санда. Аны активировать этип проводго эметебиз. Камерага түшүп калат да. Бири 29. Экisi 33. 3'ü 40. 4'ü 69. 5'i 57. Анан октябрдын бир эле күнүн айтсаңыз, октябрдын ичинен бир эле любой күндү. Октябрь или ноябрь. Ноябрь дейчи, максимум ноябрь. Ноябрь айтайын. Бир эле күндү. Ушул күн кайсы экен? 24 айтып койбойбу? 24 ноябрда. 24 ноябрь. 78 машина. 78. Отургандар баш эле перегүрүс кое берип атат. Тиеден эээ кылып айтат да балдар ыйлап атат жөн элечи. Эртең барып аларга Шарбонун өзүндө тараза жок да. жок бар бирок алар перегүрүс менен жүктөп атпайбы, хоолорго үйүп салып атпайбы. Үйүп салып алар нар жака туруп алып тургандан кийин келип туруп тиги булар менен сүйлөшүп алып туруп милиция силсалары менен тигинин машинасына мунун машинасына бирдемесин алып тургандан кийин кое тип ачпай ээ кылбай балдаргачы. А жерде турган балдар мисалы курал жок. Куалаган болбойт, конфликт кылган болбойт. Токтой болсо а жерде туруп эң табадан тиеден жөн эле ызылдатпайбы. Тем более органдарың деген ал момент эле акча берип карматып бирдеме кылып кестирүүбү ошондон коркушат да балдардагычы. Ошо камера жокпу сиздерде посттордо? Камера бар, камера болгон менен камераны деле эметишпейт да. Бишкектен келип текшеришет, аны бизге доступ жок да. Бишкектен келип, ошолор келип текшерип турушат да. Камерага, компьютерлерге иштеп аткан менен бирок ичин ачканга доступ жок бизгечи. Өздөрүнүн коддору коюлган да, атайын специалисттер бар, группа бар да өзүнчөчү. Минтранстан эметишет да бияктан, агентство бар, эмес, бизде агентство бар, агентство автомобильный водный транспорт деген нерсе габарит деген бар. Ошолор иштешет да. Ал ошондой. Жанагы тиги кайсы бир немеде хоболорго башка эле тыюу салынган да. Жок, хобого тыюу салынган эмес, просто перегруз болбосун деп 454-постановление менен чыгарылган да. Перегрузга запрет берипчи. Анан ал тиги жана айткандай өзүнүн салмагы 15 тоннага, өзүнүн элечи. Тарас элечи. Анан үстүнө 10 тонна салбайт да. 10 тонна деген бортко чейин болуп калат да. Анын үстүнө үйүп атпай. Үстүнө үйгөндөн уже перегруз да. Жолдун баарын талкалап атпайбыз. Ошол хоболор мисалы сиз 10 эме деп атпайсызбы, өзү 15 тонна, анан 10 тонна салса 25 тонна, канча тонна болуш керек? 26 болуш керек да. 26, 26-27ге чейин болуш керек да, максимумчу. 8%. А тиги болсо деген 35ке чыгып кетет атпайбы. Үйгөндөчү. Анан ар жакта канча тонна? 10 тонна жөн эле перегруз чыгып калат да. Жолдун баары ошону талкалап атпайбы. Алардын ээлерин бар, жөнөкөй кишилер эмес да. Мен дегендер да. Полковниктери бар, тиги булар бар, арга службанын башчылары бар, 2-ден 3төн машиналары бар. Тиги балдар менен сүйлөшүп көрдүк да. Тиякта иштеп аткан милиция балдар менен эмне жанталашасың эми. Болду эми жолдо керек бизге. Балдар сүрөйт да могул жолдо өзүбүз макул десе айтат. Эми ушулар баары биздики дейсизби деп атпайбы. Тияктан чоңдор жиберет деп колонна кылып чыгар депчи. Ошол менен машиналарын чыгарып жиберишет.